Буга чейин Ак Кайың эс алуу жайына жана Кара Шору айылына жетүү кыйын болчу. Таштак чаң жолдун 38 чакырымына асфальт төшөлүп жатат. Жылдар бою чечилбей келген көйгөйдүн чечилиши жергиликтүүлөрдү кубандырууда. Жол өтө жаман, чаң. Машиналар менен келип кеткенде кыйналып, чаңга батып, кадамдар кетип, өтө кыйын болчу. Мисалы үчүн эс алууга келген адамдар кыйналчу. Каттоого кооптуу жолдорго асфальт төшөлүшү албетте туристтердин агымын 2 эсе көбөйтөт. Бул болсо айыл аймактын кирешесин арттырууга өбөлгө түзөт. Жаратылышы кооз, абасы таза Ак Кайыңга туристтерди тартуу үчүн этно комплекс курулат дейт айыл аймактын башчысы Замирбек Жарматов. Туризмде шарт түзөлү деп ушул жака свет тартылып атат, асфальт төшөлүп атат, эс алуучу жайлар уюштурулат. Айыл өкмөтү өзүбүз быйылкы жылы 1 гектар 42 сотук жерде Токой фондунун жеринен ижарага алып туруп, этно комплексти эмки жылга пландап куралы деп атабыз. Ушундай туризм багытында жакшы иштер жүрүп атат. 40тан ашык кожолук жашайт Кара Шору айылында. Алар биздин Өзбекстандын мынабу Шахимардан анклавыдан өтүүдөн аябай кыйналып, бул жагы жол жаман болчу. Кыйналышы ушул күнгө чейин кыйналып келип аткан. Мына ушул асфальт жолубуз бүтүп калса, буюрсалар Шахимардан анклавы аркылуу өтпөй, өзүбүздүн мамлекетибиздин ичинде кенен кесир жүрүп шарт түзүлүп калат. Быйылкы жыл Орозбеков айыл аймагы үчүн жемиштүү болду. Жергиликтүү бюджет несенен 1 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Ошол эле учурда 6 чакырым ички жолго да асфальт төшөлгөн. Мен өкмөткө ыраазымын. Коңшулардын атынан, бардыгынын атынан ыраазыбыз. Жолубуз дагы аябай кыйын болчу да. Ушуну бузуп кетебиз дегенде шулар туруп оңдоп жолга коюп беришти. Өкмөтүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ошо акимге ыраазычылык билдиребиз. Балдар кеңири ойнойт. Эми 2 машина зоргодон батмак да илгери. Азыр жакшы. Экөө тең батып, жакшы кирип чыгып атат. Балдар да ойноп атат. 1,5 айдай болуп калды, асфальт болуп. Буга чейин чаңдан өтө кыйналып жүрбүз. Азыр көчөлөргө суу чачып проблема болчу да, азыр суу чачпай эле жакшылатып калдык. Анан ушу кошуналарыма дагы ыраазычылык билдирем. Бардыгы үн чыкпай жолдорду кеңейттик. Анан Шавкат Бородир начальниги Шавкатка чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол өзү баш болуп күнү түнү дебей, түндөлөр келип өзү домашний формачан тракторлорду алдыга түшүп алып, чуркап жүрүп бүтүрдү. Рахмат бардыгы. Бул аракеттердин баары айылдын инфраструктурасын жакшыртууну көздөйт. Ал эми Ак Кайың Кара Шору автоунаа жолуна асфальт төшөлүшү туристтердин келүүсүнө, жумуш орундарын көбөйтүп, миграциялык агымды азайтууга олуттуу таасир тийгизет. Ажамал Мырзадолат кызы, Баткен таңы, Кадамжай району.